Саламатсыздарбы? WhatsApp боюнча кезектеги сабагыбыз. WhatsAppка кирип, WhatsApp'та настройкасы боюнча сабак болмокчу. Ал үчүн настройкасына кириш үчүн өйдөгүч чекитти тандайбыз. Бул жерден настройкасын басабыз. Биринчи аккаунтубуз боюнча маалыматтар. Бул жерден конфиденциальность дегенди тандап, была дегенди никто дегенге алмаштырып койсоңуз, сиздин WhatsApp'ка качан кирип чыкканыңызды эч ким көрө албайт. Ал эми все дегенди тандап койсоңуз, баары көрөт. Ал эми мои контактыны койсоңуз, сиздин контактыларыңыз гана көрө алат. Кийинки фото профиль. Профилиңиздеги сүрөттү менин контактыма коюп койгом. Ал эми все деген тандасаңыз, сиздин контактыңызда барбы жокпу баардык кишилер көрө алат. Ал эми никтону тандасаңыз, сиздин профилиңизди эч ким көрө албайт. Сведение деген сени тандасаңыз баары көрөт. Мои контакты, сиздин контактыңыздагы кишилер, ал эми никто болсо эч ким көрбөйт. Статус мои контакты. Сиз дагы алда сизде бири-биринде номери болсо, контактылар. Ошондо гана көрө алат статусту. Андан кийин бул жерден готово дегенди тандап коесуз. Отчет о прочтении. Жанык. Эгерде муну өчүрүп койсоңуз, сизде адатта жанакы SMS жазганда 2 көк сызык болот го. Ал бул өчүрүп койсоңуз, ошол сызыктар чыкпай калат. Группаларга ким кошо алат? Баары кошо алат сизди группаларга. Гео данные. Эгер жандырып койсоңуз, сиздин кайсы жерде турганыңыз көрүнөт. Бул жерде сиз кара тизмеге киргизген кишилер. Кийинки безопасность. Бул жерден сиз өзүңүздүн QR кодуңуз жана паролуңуз. Андан кийин двухшаговая проверканы койсоңуз болот. Бул жерден жандырып бул жерге 6 цифрадан турган пароль коесуз. Андан кийин дагы ошол паролду кайталайсыз. Кийинкиси, эгерде номериңизди өзгөрткүңүз келсе, изменить номер. Далее, бул жерге эски WhatsApp'та иштеп аткан номериңиз, ал эми бул жерге алмаштыра турган номериңизди жазасыз. Кийинкиси информация. Бул ошол сиздин номериңиз жөнүндө информация. Ал эми бул аккаунтту өчүрүү. Кийинки бул жерден чат тандайбыз. Бул жерден темасын өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы үчүн темный или светлый кылып. Обои тандап койсоңуз болот. Ошондой эле клавиатура отправлять сообщение. Видимость медианы жандырып коебуз. Бул жерден резервная копия болсо, ошол аккаунтуңуздар уланган болсо, бул жерден дискке сактап калат. Көрүнүп тургандай эле. Кийинкиси видимость медианы жандырып койдук. Айтып өттүм буну. Кийинкиси история чатов. Мисалы үчүн бул жерден чаты десеңиз, ошол WhatsApp'тан жазган баардык чаттар өчөт. Архивировать десеңиз, архивге түшүп калат. Экспорт десеңиз, экспорттойсуз башка жака жибергенге. Ал эми удалить все чаты десеңиз, баардык чаттарды өчүрүп койгон болосуз. Кийинкиси данные и хранилище. Бул жерден сеть, хранилище, мобильная сеть, Wi-Fi, roaming. Биз мына хранилище дегенди тандайбыз. Тандасак, мына биздин WhatsApp'та канча мегабайт эстейлеп турганыбыз мына жерде кайсы чат көрүнүп турат. Мисалы үчүн биз мына компьютердик сабаттуулук деген группаны ачабыз. Мына текстовое сообщение 65, фото 31, 847 килобайт экен, 9 видео, 1 мегабайт элеп турат, 7 голосовое сообщение 237 килобайтты элеп турат экен. Кийинки онлайн курс 20 деген текстовое сообщение 97, жанакындай эле.
маалыматтар. Эми ушуну биз освободить место дегенди тандасак, ушул чатты тазалаган болобуз. Освободить место. Бул жерден удалить объекты деген тандайбыз. Жана бул жерге галочканы коюп удалить сообщение дегенди басабыз. Мынакей биз көрүп тургандай эле ушул берилген пометтелип турган смстер өчтү. Бул жерде помощь, бул сайт өзү ошол кандай жардам керек болсо ошол жөнүндө маалымат берип турат.